Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Казакстан чек араны тактоодо Кыргызстан менен өз тажрыйбасынан бөлүшүүгө даяр. Казакстандын тышкы иштер министри Мухтар Тилеуберди өлкө мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо маселелери боюнча Кыргызстан менен өз тажрыйбасынан бөлүшүүгө консультативдик колдоо көрсөтүүгө даяр. Бул тууралуу ал президент Садыр Жапаров кабыл алып жатканда айтканын өлкө башчынын маалымат кызматы кабарлады. Жолугушуу 29 майда болгон. Мухтар Тилеуберди Кыргызстанга 28 май күнү келген. Тараптардын ортосунда саясий, соода, экономикалык, маданий, гуманитардык жана башка чөйрөлөрдөгү кызматташуунун актуалдуу багыттары жөнүндө пикир алмашуу болду. Маалыматта мамлекет башчысы кыргыз-казак кызматташтыгынын достук, союздаштык жана стратегиялык өнөктөштүк маанайда өнүгүп жатканын канааттануу менен белгиледи. Жапаров учурда эки өлкөнүн алдында мурда жетишилген макулдашууларды өз убагында жана сапаттуу ишке ашыруу, анын ичинде соода, экономикалык жана маданий гуманитардык жаатта кызматташуу милдеттери турганын баса белгиледи. Баарлашуунун жүрүшүндө ошондой эле мамлекеттик чек аранын кыргыз-тажик тилкесинде болгон окуяларга жана Баткен облусунун калыбына келтирүү боюнча маселелерге да токтолушту. Садыр Жапаров кыргыз тараптын жаңжалды бир гана тынчтык жана саясий дипломатиялык жол менен жөнгө салуу боюнча жасаган аракетинин натыйжасында абалдын андан ары курчуп кетишине жол берилбегендигин кошумчалады, деп айтылат билдирүүдө. Мамлекет башчы талкаланган инфраструктураны жана социалдык объектилерди, турак жайларды калыбына келтирүүнү, ошондой эле жабыр тарткан жарандарга жардам көрсөтүүнү биринчи кезектеги милдети катары атаган. Премьер-министрдин орун басары Казакстандын тышкы иштер министри Мухтар Тилеуберди мамлекет башчысына Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаевдин саламын жеткирди. Ал расмий иш сапарынын башкы максаты эки өлкө ортосундагы боордоштук мамилелерди тереңдетүү экендигин баса белгиледи. Тышкы иштер министри Казакстан Баткен облусундагы кыргыз-тажик чек арасында болгон окуяларды олуттуу кабыл алганын кошумчалады. Мухтар Тилеуберди Казакстан мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо маселелери боюнча өз тажрыйбасы менен бөлүшүүгө, консультативдик колдоо көрсөтүүгө даяр экендигин билдирди. Ал эки өлкөнүн мамлекет башчыларынын макулдашуусун ишке ашыруунун алкагында учурда Казакстан менен Кыргызстандын тийиштүү мамлекеттик органдары соода жүгүртүүнүн көлөмүн жылына 1 миллиард АКШ долларына чыгаруу боюнча иш алып барып жаткандыгын баса белгиледи, деп айтылат билдирүүдө. Тилеуберди Кыргызстанда жүргүзүлүп жаткан коомдук саясий реформаларды, анын ичинде өлкөнүн жаңы конституциясын кабыл алуусун Казакстан толугу менен колдой тургандыгын билдирди. Жолугушуунун жыйынтыгында эки тарап тең өлкөлөрдүн ортосундагы стратегиялык мамилелерди тереңдетүүгө жана кеңейтүүгө даяр экендиктерин белгилешти. Булак Спутник чекиткейи. Депутат Аккулу Бердиевдин аткезчилик жолундагы мунай бизнеси. Жакында Али Токтакунов менен Арген Нуров кыргыз-тажик чек арасындагы мунай аткезчилиги жана каз-катар тизилген заправкалардын кожоюндары тууралуу мыкты иликтөөсүн чыгарышты. Ал материалдар заправкалардын артындагы löктөрдүн карааны даана так ачыкталган. Ал эми Next TV каналынын башкы редактору Кубатбек Айбашев дагы ошол аткезчилик жолундагы мунай бизнесинин схемаларына үңүлүп көрүп, арасынан депутат мырза Аккулу Бердиев атындагы Осман Oil компаниясын кененирээк ачканга аракет кылган. Парламенттин депутаты Аккулу Бердиевке таандык Север Югол компаниясынын Кыргызстан боюнча Осман Oil деп аталган 80дей мунай бекеттери бар. Алардын эң кирешүүлүүлөрү кыргыз-тажик чек арасындагы Арка, Достук, Жаштык, Борбордук, Бешкент, Кулундо, Интернационал жана Кайрагач айылдарында жайгашкан. Бул материалда ошол 80дин ичинен аткезчилик жолунда жайгашкан Осман Oil 5 деп аталган бир гана мунай бекетинин соода жүгүртүүсүнүн масштабын эсептеп көрдүк. Ал мунай бекеттери аркылуу депутат мырзанын компаниясы жылына 10 миңдеген тонна күйүүчү май сатат. Алардын дээрлик 95% Тажикстанга чыгып кетет. Булак Уа чекиткейи. Айылчы Сарыбаев: Кыргызстандын өнүгүп башташына кеминде 30 жыл керек. Дурная голова ногам покоя не дает. Убагында айтпасаң сөздүн атасы өлөт деген кеп бар.
Бүгүн РСК банк клиенттеринин реквизиттерин өзгөртүптүр дегенди угуп алып абдан таң калдым. Эгерде банктар күндө эле реквизиттерин өзгөртө берсе, күндө эле чоң чыгымдар боло берет жана имиджин жоготот. Мындай көрүнүш биздин 30 жылдан берки тарыхыбызда бала туулгандан баштап аркы дүйнөгө кеткиче канчалаган документтер, справкалар, аттестаттар, дипломдор, күбөлүктөрдү, паспорттарды, ички тышкы дипломаттык жана башка ушул сыяктуу справкаларды алууга туура келет. Жада калса өлдү деген справкаларды канча жерлерге тапшырыш керек? Эгерде алар жыл сайын эле биздин мамлекетке окшоп алмаштыра берсе, канча убакыт, канча акча жана нерв кетет? Элестете аласыңарбы? Жалаң эле ооруканадан ала турган справкалардын канча түрү бар? Бир адамга өмүр бою топтолгон ар кандай справкалар менен күбөлүктөргө, диплом, паспорттардын көчүрмөлөрүнө кеткен кагаздарды сакташ үчүн архивде канча томдор жана орундар, аларды караш үчүн канча жумушчу орун керек? Анан кантип тышкы карызыбыз 5 миллиард долларды чапчыбасын? Кантип, качан өнүгөбүз деген суроону көп беришет. Ар кандай бюрократиялык тоскоолдуктарды жеңиш үчүн биздин эсеп боюнча дагы 6 жолу президенттер алмашышы керек экен. Бул болжол менен 30-50 жылдын аралыгын камтыйт. Демек биздин оңоло баштаарыбызга дагы кеминде 30 жыл керек. Ага чейин балким дүйнө түзүмү өзгөрүп кетиши мүмкүн. Ага чейин аман эсен туралычы. Булак медиа центр чекиткейи. Бишкекте кыргыз-тажик чек арасы боюнча кезектеги сүйлөшүүлөр өтөт. Кыргыз-тажик чек ара маселесин талкуулап жаткан эки тараптуу жумуш тобунун кезектеги жыйынын Бишкекте 8 июньдан 13 июнга чейинки аралыкта өткөрүү пландалууда. Бул тууралуу 29 майда Азаттык радиосуна Кыргыз өкмөтүнүн чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү Назирбек Бөрүбаев билдирди. Бөрүбаев тажик делегациясынын Бишкекке келерин күтүп жатышканын, ортодо диалог бар экенин айтты. Ооба, диалог жана контакт бар. Алар келерин айтып нота менен кайрылышкан, биз келгиле деп жооп бергенбиз. Быйыл 28-30 апрелде жана 1 майда Баткенде кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта 36 кыргызстандык курман болгон. Тажикстан 19 жараны каза болгонун билдирген. Эки өлкө бири-бирин айыптап кылмыш иштерин козгошкон. Бөрүбаевдин айтымында бул окуядан кийин эки өлкөнүн чек ара боюнча жумуш тобу 2 жолу жолугушуу өткөргөн. Алардын бири Ошто, экинчиси Дүйшөмбүдө өткөн жана 30 чакырымдай чек ара тилкеси талкууланган. Кыргызстан 4 мамлекет менен чектешет. Казакстан жана Кытай менен чек ара тилкелери такталып бүткөн. Өзбекстан менен 95%ке жакыны такталган. Тажикстан менен сүйлөшүүлөр 2002 жылы башталган. Ортодогу чек аранын 60%га жакыны такталган. Булак Азаттык Чекит.орг. Султанбай Айжигитов: контрабанда токтогон жок, болгону түнкү режимге өттү. Азаттыктын 2x1 форматындагы маегинин кезектеги коногу Баткен облусунун мурдагы губернатору Султанбай Айжигитов болду. Маектешүүдө адис кыргыз-тажик чек арасынын өткөнү, бүгүнкүсү, келечеги жана көйгөйлөрдү чечүүнүн жолдору, өксүктөр тууралуу ой пикири менен бөлүштү. Баткенден Тажикстанга өткөн контрабанда мурда кандай болсо, азырда ошондой өтүп жатат. Болгону күндүзгү режимден түнкү режимге өттү. Бирок контрабанда токтой элек. Эске салсак, буга чейин УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев контрабанда толук токтогонун айткан. Ал эми министрлер кабинетинин башчысы Улукбек Марипов Тажикстанга болгон кыймыл толук токтогонун билдирген. Булак УА Чекиткейи.